Жалал-Абад, ЖД вокзал, район. Блин, вот малдар жашайбы бул жерде. Эми жашайт, мал жашайт дебеймби? Өтөт бул жактан. Мына жолдо эки чекеси мына. Шаар, мына ЖД вокзал. Шаар го бул. Ушул домдо жашагандардан бир чыгып тазалап койсоңор болот. Силердин ишиңер эмес. Силердин ишиңер эмес. Бирок силердин районуңар бир кичине чыгып карап. Шаар жанагы бул өзү бул участок республиканский жанагы караган үчүн шаар дагы тазалабайт окшойт бул жердичи. Мына. Ох, Мара, смотри. Вон, мусор, смотри. Блин. Нет, вот здесь вот ихняя мусорка. Мына мусоркасы. Стоит, да? Мына карасаң, могу жолду боюга мусорду. Могу жерде да жылкылар жүрүптүр, а? Кара. Мына мина коюп кетиптир. Могу карасаң. Эми өзүңөр кылбасаңар, тазалыкка звонок кылып айткыла, тазалык келип тазалап кетсин. Кандай кайдыгер адамдар жашайт бул жерде билбейм. О, майо. Бар жок мусор болуп кетиптир го. Бул туура, мүмкүн бул мектептен келе айтып, жаш балдар ичип, жеп, ташап кетиши мүмкүн. Мүмкүндүр, мен ошондой дей албайм. Алардын эле салымы бар. Бирок ата-энелер, мугалимдер, жашоочулар балдарды үйрөтөлү, ташаба. Мен мисалы үчүн кызыма айтам. Жедиңби, мороженое жедиңби, мусорго таша. Мусор жокпу, колуңа кармап, мусорка табып таша. Шаарда дал мусорка турат. Ташай турган жер турат. Бул жакта жол бою толо таштанды. Бул жакта жок мына. Мына жол бою мына урналар турат. Урнага ташагыла. Эмне колуңар көчүгүңөргө жетпейби, же эмне билбейм. Же колуңар жокпу? Мына кандай адамдар булар? Карама, газондун ичиге кирип кете. Мал бакканбы же жылкы бакканбы карасаң? Жылкы это лошадь. Забор мындан өттү да бетонданчы. Өткүзүп ушул жерде багыптыр. Жылкынын этасы. Жылкынын миналары. Жана пластмассовый алендер чычып койду.